Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабактын темасы геометриялык фигуралар, тегерек жана овал. Балдар, бүгүнкү сабакта биз тегерек жана овал деген фигуралар менен таанышабыз. Биздин айланабызда көп тегерек нерселер бар. Алар: саат, тарелка, дандыр нан, лимон кесиги, тыйын, диск жана башка. Тегерек бул жалпак фигура. Баракка айлана сызып, анын ичин боеп же тегерете кесип алсаңар, тегерек фигура келип чыгат. Тегерек менен айлана эгиздей, себеби тегерек бул айлана менен чектелген бөлүк, ал эми бул тегеректин жээги айлана болуп эсептелет. Мисалы: шакек, таттуу токочтор, сууда сүзүүчү баллон жана башка. Демек, айлананын тегеректен айырмачылыгы айлананын ичи көңдөй болот. Ал эми овал сүүрүү формада болот. Мисалы: жумуртка, Америка футбол тобу, адамдын келбети, шар жана коон. Балдар, төмөнкү сүрөттөргө көңүл бурабыз. Эң алгач сүрөттөрдөн тегерек формасын табабыз. Туура азаматсыңар. Жебе аркылуу көрсөтүлгөн сүрөттөр тегерек формасында. Эми овал формасын табабыз. Туура азаматсыңар. Көрсөтүлгөн сүрөттөр овал формасында. Балдар, силерге тапшырма. Тегерек менен овалды дептерибизге чийебиз, андан соң тегеректи кызыл, ал эми овалды жашыл өң менен боейбуз.